Assalamu alaikum, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде спорт мейкиндиги көрсөтүүсү бүгүнкү биздин чыгарылышта эрендердин эр урушу туурасында болмокчу. Азыркы учурда биз Бишкек шаарыбыздагы Газпром спорт комплексинин алдында турабыз. Саналуу убакыттардан соң Батыр башы ММА аттуу турнир башталганы жатат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү турнир биздики 94-cü турнир. Bir жылдын ичинде былтыр ушу апрелде түзгөнбүз биринчи турнирибизди ачылышын жасап, буюрса бүгүн 4-cü турнир. Эмне үчүн Батыр башы деп атадык? Бул биздин өзүбүздөн ата бабалардан келип аткан наам. Биринчиден не только бизде кыргыздарда, түркөязычный элдин баарында Батыр башы деген наам берилген. 18-19 жылдарда атакты наамдалгандар бар биздин элде. Биздин кыргыздарда Токон хандыгында ушул наамды берилген. Этно турнир. Этно турнир. Ошон үчүн турнирдин атын биз Батыр башы койдук. Анда бир себеп бул биздин өзүмдүн бабам 19 жылында бул наамды берген Батыр башы деген. Албетте сиздердин колдооңуздар менен жана биздин спортчулардын колдоосу менен жана ошондой эле биздин конокторубуз Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан келген мушкерлердин колдоосу менен жана ушундай эле биздин демөөрчүлөрдүн колдоосу менен биздин уюмубуз акырындык менен тепкич көтөрүлүп келет. Албетте эмне дейбиз? Биздин мушкерлерге албан ийгилик, көптөгөн чемпиондор чыксын, алдыда дагы жакшы бойлор бар. Назар салып, колдоо көрсөтүп, кыйкырып сүрүп отуруңуздар демекчибиз. Бүгүнкү турнирди ачыктап жатат. Но сейчас, уважаемые гости, звучит государственный гимн Кыргызской Республики. Нурилаева Бахадыра является двукратным чемпионом по кикбоксингу Узбекистана, трехкратным чемпионом по вольной борьбе Узбекистана, обладателем пояса Комбат Айкидо и победителем турнира Батыр башы Тур. Профессиональный рекорд 3 боя и 0 поражения. Бабур Расшамаха Ахмадова. 84 килограмма, рост 180 сантиметров. Тренируется под руководством Кабира Марасула и представляет бойцов клуб Ихас. Является чемпионом по микс-флату, победителем Амадан FC3, Алашпайт, победителем Бэнд Профайт и регион Ташкента, победителем турнира Батыр башы Гран-при One. Профессиональный рекорд 12 боев, 7 поражений, 7 побед, 5 поражений и 0 ничьи. Манас Железный. Приготовились по углам, защищайтесь. Давай, Манас, давай, шашпай. Шашпай, birinci ekran al. Ekim ötecek işte. Çok. Çok iyi.
Жүргөн Манас. Кол көтөрүп. В прошлом турнире на первом раунде выиграл боец из Узбекистана. Первый раунд. Солго таштап туруп Манас. Работа так. Вот, жөргүтет. Жөргүтет. Карап, аркага урат, карап. Тока, бако эмне кирет, бако ойдурат сага. Ошо калып жүрбө. Орда. Тоштоза тош. Артеда колдо ошо. Ага, кирсек. Дергай. Тепкеле, левый уста. Левый, где уставы? Мана, вот так, уж так, уставы. Это уровень, Тепкеле, уставы, мана. Tepe. Sol ben ağam, sol ben olsan. Koy bak işte. Ölçtün mü? Ama cep uzan ama. Taşla da. Bak. Geç. Atar bana. Синий угол 2 секунды. За победу бойцов! Не торопись! Балас! Не торопись! Ya Manas üstüne çıksana. Şaşma! Ya Manas özü kutulan. Turguz ayı.
раунд. Бой окончен. В этом бою единогласным решением судей победа не определена. Объявляется боевая ничья. Друзья, поблагодарим двух бойцов. Они сегодня показали зрелищный бой. Давайте поблагодарим их. Бүгүнкү беттеште ушул каршылашуу менен экинчи ирет беттештиги да. Кандай болду? Жалпы жонунан оор болдубу? Беттеш калыстардын чечимине кандай карайсың? Аябай оор болду, бирок мен эме кылган болчумун, жана 3 раунд уткан болчумун. 3 раундта эме кылдым да, жанагындай. Биринчи номер эме кылдым да, иштедим. 3 раундта биринчи номерде иштедим да. Активный действие менде болчу да. Бирок мындай караганда атаандашыңда бир кыйла эле мындай күчтүү экен, аябай күчтүү экен, физический аябай күчтүү бала экен да. Бирок биз билгенден сен бул беттеште мурда беттешип утулуп калгансың. Бирок чет жакка барып, ошо машыгууларды жасап келдиң. Кайсы жерде жүрдүң, кандай машыктың, ошол туурасында айтсаң. Аябай жакшы даярдыктарды көрдүң окшойт. Беркутта жүрдүм, Беркутта 1 ай жүрдүм, сбор кылып келдим. Грознойда жүрүп келдим 1 ай. Уже ал жактан келгеним уже көптөгөн эме болуп кетти. Убакыт өтүп кетти. Убакыт өтүп кеткен, көптөгөн убакыт өтүп кетти ошол. Анан эми дагы беттешесиң же кандай кыласың? Же разсыңбы? Эмкиде поездка деп эме алышты, айтты. Эмки беттеш поездка деди да. Ушул немедечи, организацияда. Кандай эмкиде беттешем кандай болот эми? Эмкиде кудай болсо утабыз. Моосунан деле эме кылган болчумун, уткан болчумун. Негеде ниче берип коюшту. Бирок калыстардын чечими чыкты. Калыстардын чечими чыкты. Макул, эмкиде сөзсүз түрдө жеңиш күтөбүз. Бойцу 29 лет, весовая категория бойца 66 килограммов, рост 180 сантиметров. Боец представляет бойцовскую Панкратион ЮФКГ и тренируется под руководством Сорбекова Сапара. Является мастером спорта по боксу, мастером спорта по грэпплингу, мастером спорта по кикбоксингу и победителем турнира Батурбаши 1-2. Профессиональный рекорд 3 боя и 0 поражения. Таймандас Айдынбекулу Айдарбек. И на ринг приглашается основатель промоторской организации Батурбаши, основатель Федерации Темчап, актер и каскадер Копабаев Руслан. Assalamu alaikum, Kırgızstandықтар, Газпром. Бүгін бізде кішкене өзгерулер болып қалды. Албетте бізден мушкер бүгінде Кыргызстанда ең бірінші деп біріншіге атсалышқан спортшылардың бірі. Мына бүгін Гран-при топ-4-те ұрышмақ. Болған мұның атандаштардың бары ошо Айдардан отказ бергендигине байланыштуу жана ордуна дагы аракет кылдык тапканга бүгүнкү күнү. Таптакыр бары отказ берди. Анан биз мындай деп чечтик. Бүгүнкү күнү биздин уюм бүгүнкү күнү мына Айдынбек уулу ушу Айдарбекке биздин ушу уюмдун Батурбашына поездин кийгизебиз. Эмкиде бул поезду татыктуу коргоп алат деп биз ишенебиз. Эгерде атаандаштар чыкса, кийгизип койгонго уруксат этиңиздер. Таймандас обладателем пояса Батурбаши. Урматтуу көрөрмандар, азыркы учурда ушул кыргыз жигиттердин бөлмөсүнө келдик. Өзүңүздөр көргөндөй, мынакей муштумдарына биликтерин ороп, колдорун даярдап каршылашын дал ушул кол менен чеке талаштыра уруп, жеңишке жетебиз деген ой максат менен отурабыз. Качанчы беттеш? Меники негизи көптөн бери беттешке чыга элек болчумун. Бул 4 жылдан бери биринчи беттешим. Ким менен беттешесиз? Кучкачев Ринат деген боец бар экен, ошол беттешим. Белоцкий кикбоксер дейт. Кыргызстандык эле мушкер. Кыргызстандык. Эми даярдыктар кандай болуп атат? Канча даярдандыңыз дегендей мындай же көптөн бери чыга элекең сезимдер кандай болуп атат? Сезимдер эскиче эле. Бага кыргыз жигиттерине мындай беттешке эрендердин эр урушуна чыгыш коркунуч деле жаратпайт. Жок. Мындай чай ичип келгендей эле. Чай ичип келгендей.
Жалпы жонунан 2 ай даярдандым бул беттешке. Бул беттеште 2 ай мурун эле контракт түзүп, Батыр Баш уюмуна эметкенбиз, сүйлөшкөнбүз. Даярдык жакшы, маанай бир гана Аллах таалам берет. Буюрса, Кудайым буюрса утуп кыргыз элин, кыргыз жерин сүйүндүрөм деген ишеничтебиз. Канчанчы беттешим? 7-чи беттешим. Кудайым буюрса 7-чи беттешим утуп. Ким менен чыгасың? Өзбекстандык мушкер менен Каримов Жасур менен беттешим. Жеңишке жетебиз. Буюрса кыргыз элин сүйүнтөбүз. Бойды мен чалып катуу болот деп ойлогон эмесмин. Соперник чынында өтө катуу экен. Өзбекстандык. Биз Ошардан келдик. Атайын ушактын чакыруусу менен азыр Өзбекстан и Кыргызстан арасында беттешүүдө. Мен бул бойдо 2-чи раундда технический нокаут менен жеңип алдым. Канчанчы рет жеңишке жеттиң? Бул мен 7-чи рет жеңишке жеттим, 7-чи боюм, 7-чи победам. Жеңишин кимге арнайсың? Оңой болмаса керек да, туурабы? Конечно, жеңишиме кыргыз элиме арнайм, биринчиден. Жана досторума жанында жүргөн поддержка кылып. Мына урматтуу көрөрмандар, азыркы бул эшиктин аркы бетинде ушул кыргыз жигиттеринин каршылаштары Өзбекстандан келген мушкерлер олтурат. Азыр чого баамдайлы. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар жигиттер? Биздин мекенге кош келипсиңер. Бүгүнкү беттешке даярдыктар кандай? Спасибо, все четко, все нормально. Вот, выходим у вас на соревнования, выступаем, иншаллах.
И для завершения судьи становится чемпионом и обладателем пояса Батырбашы Левитсон. Бұл беттешке өз негізін білген емеспін. Бияқтан Дамир байке замена деп шақырып қалды. Мен қысқа уақытта келіп қалдым. Ошентип соперник өз Қазақстандық боксшер Алтынбек Дуданов. Ал жақсы даярданды окшойт. Жақында сборларды көріп келді Россия жергесінде. Сенің даярдықтарың қандай? Қанша даярдандың дегендей? Мен даяргерчилигим 2 жума болуп калды. Өзүмдүн залымда эле даярдадым, дайым сборлорго барбай эле. Бирок даярдыкта жүргөнсүң. Бирок дайыммын. Кудай буйрса жеңишке жетебиз. Кудай кааласа. Кыргыздын желегин желбиретебиз. Кудай кааласа. Шунча кыргыз эли карап турат. Кыргыз эли уясында калса. Алабыз. Қазақстан мемлекети, Караганды қаласы. Келдік, Абадан деген клубтан шығамыз. Менің қарастыласым Ибрагим Рускулбек. Осы жақтың баласы, Қырғызстанның баласы. Екеуміз белбеуге шығамыз. 61 салмақта. Атандашыңарды қандай бағалайсыңдар? Сіздер үшін қандай атандаш? Рускулбек боец. Екеуміз жақсы бой көрсетеміз деп ойлаймыз, Алла қаласа. Қанша уақыт даярдандыңдар? Осы бойға бір айдан аса дайындалдық. Біз Дагестан мемлекетінде сборда болдық. Содан сол жақтан келіп тұрмыз. 61 килограммда бел құру үшін беттешесіңдер. Менде 5-0, Шердөгім 6-шы, Алла қаласа 6-0 болады. 5-0 азыркы учурда. Қазір 5-0. Таза кенда жеңилүү ызасы жок экенда. Жок бар. Макул, ийгилик, күч атасын тааныбайт, күчтүү урутсун. Рахмет. Боец представляет бойцовский клуб Казахстан Абадан ФС. Тренируется под руководством Куртаева Нурлана. Является мастером спорта по ММА, мастером спорта по ушусанде, мастером спорта по рукопашному бою. Профессиональный рекорд 5 боев и 0 поражений. Боец, не знающий поражения, Алтынбек Шухар Тулар Олег. Бойца 61 килограмм, рост 170 сантиметров. Боец представляет бойцовский клуб Айкон Манас. Интервью под руководством Абиратулова Нургази. Является мастером спорта по ММА, мастером спорта по боевому самбо. Количество профессиональных боев 12-8. Победа, поражение 4 и 4-0. Встречайте! Боец из Кыргызстана Рускулбек Добрый Ибрагимов! Бойцы на середине. Все, по углам защищайтесь. Начинается главный турнира. Первый раунд.
Остается считанные секунды на завершение пятого раунда главного боя. Секундады Зарим, секундады синего Зарим. Стоп. Весит 61 килограмм. Президент Промоутерской организации Батыр Башиев Дамир. Бул курдун ээси болуш бир кыйла эле кыйынчылыкты жаратса керек. Бул чын эле аябай сопернигимди аябай күчтүү даярданып келиптир. Оюн бул курду алыш аябай кыйын болду. Президент ушу ата-энем көрүп отурушат. Бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз элим кошто күч кубат берген үчүн гана алдым да бул нерсени. Оңой болгон жок. Дал ушундай өзүңүздөр көргөндөй Рускул бүгүн Кыргыздын намысын сактап бел курду өзүнө алып калды. Жеңиш кут болсун. Рахмат, барыңар. Тамара